Анжелика акчага сатып алып байкуштун оозун жабам дебегиле. Мындай пикирин Ырчайым жеке баракчасына билдирди. Биз алданбайбыз. Акчага сатып алып, бул байкуштун оозун жабабыз дегендерге аягына чейин сатылбай туруп, керек болсо жеңилсек дагы сүйүнгөндөрдөнбүз. Себеби депутаттар кандай болуш керек экенин биз жолугушуу барда айтып жатабыз. Эл менен эсептешкен гана эл азаматы азыр бизге керек. Шаардык кеңешке чуркап иштегендер гана керек. Ыктыярчы керек. Оба биз ыктыярчыбыз. Жардам берип келгенбиз жана кандай болбосун ар дайым ыктыярчылыгыбызды уланта беребиз. Биз эмне үчүн барбайбыз деген шайлоого эми аттандык. Себеби эч кимдин акчасына, авторитетине же мурунку бийликтеги тааныш-билиштерге көз каранды эмес партия менен гана биз көздөгөнүбүзгө жете алабыз. Биз дагы качан оңолобуз деп жарылгандарданбыз. Алданып бүттүк. Мындан ары каяка, канча жолу дагы кооз сөзөргө алданабыз. Буга чейинкилер өз маалында 80% билгизбей жеп, 20% эл үчүн бир нерсе жасамыш эткенин пандемияда көрдүк. 2020 жыл биздин көзүбүздү ачты. Кимдин ким экенин билдик. Биз элге милдет эмес, кайрадан жардам кылабыз. Бир добуштун сатылышы бүткүл шаардын, коомдун бузулушуна алып келип жатат. Ойгонолу деп жазды Ырчайым.